Жыл аяктап Ош шаарындагы ресто-бар тойканалардын дээрлик бардыгында бош күн жок. Анткени мекеме ишканалардын корпоративдери, маданият өкүлдөрүнүн чай концерттери, жылдын мыктыларын аныктаган иш-чаралар ар күнү өткөрүлүп жатат. Бизде азыр кайсы бош? 26 бош, 27, 28, 29 бош эмес. Бизде эме концерттер бар, ошолор бош эмес. Только 1-2 январда эме кылабыз да. Алабыз уже. Эч бир ресто-бар тойканаларда бош орун жоктугуна жана майрамдык кечелердин көйгөндүгүнө байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн дагы наркы өскөн. Ага жараша салык кызматына дагы каражат көбүрөөк түшүшү керек. Бирок айрым тойканаларда адам санын аз санда көрсөтүп койгон жагдайлар бар. Салыктык постордун жыйынтыгы боюнча 14 ресторанга демек ККМ аппаратын туура эмес колдонбогондугу, ККМ аппараты жок экендиги, же чек баспагандыгы тууралуу аларга штраф салынган. Үчөөнү даже 2 жолу кайталанып салынган. Ар бир айыппулдун көлөмү 13 000 сом. Ресто-бар тойканаларга ар күн сайын канча адам келерин салык кызматкерлери билишпейт. Аралыктан гана болжолдуу жооп алышат. Мындай жагдайда тойканалардын ээлери адам санын аз көрсөтүп коюшу мүмкүн. Бирок салык кызматы текшерүүнү башка жолдор менен жүргүзөрүн билдирүүдө. Мисалы мен ишке келдим да. Мен ресторан иштетем. Мен 100 адам же болсо 500 адам чакырдым. Мен 100 адамдыкын чыгарып берип койсом эмне болот? Жок. Биз кечинеси бар, местасын санап атпайбызбы? Биз кечинеси бар, местасын санап атабыз. Мына мисалы үчүн Зухра болушу мүмкүн, олигарх болушу мүмкүн. Кечиндеси саат иштен кийин тем более биз барып, балдар местасын санап, канча сомдон экенин алып, ошонун эртесине эме ташталат да. Жыл аягында билет сатып тойканаларда маареке өткөргөндөр көбөйдү. Коомчулук алардын бул аракетин бизнестин бир түрү катары баалоодо. Салык кызматы алардагы салык төлөшөрүн билдирди. Бизден каттуудан жеке ишкерликтин жоопкерчилигинде билеттерин бизге мындай печат басып мурун немечи эмес беле азыр андай болбой калган. Ошол адам санынан эсептеп туруп ушу эле чек менен иштешет. Ошол формалист, ошол менен документ отчет тапшырышат. Жеке ишкерлик менен заниматься эткен адам. Мисалы аларды да мындай көмүшкө кылып коюшу мүмкүн эмеспи? Мисалы бир концерт мисалы мен миллион сом таап. Болушу мүмкүн. Бул человеческий фактор, да. Мен ага кошулам. Болушу мүмкүн. Бирок ага бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк бар, эмнеге жок? Кантип? Фактын алабыз, асынан фактын менен иштейбиз. Эгерде билет сатуу менен иш-чара өткөргөн тарап мекеме ишканалар болсо жылдык кирешеден 10% алынат. Бирок жеке адам өткөрсө анда бул критерий аларга таандык эмес. Жеке тараптын өткөргөнү аныкталса анда кирешесинин 10% алынат. Бирок андай учур каттала электейт салыкчылар. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.